Бул уже буну практикадагы ачыктан ачык болуп аткан нерсе бул. Ой. Ошон үчүн бул бир аз майдараак болуп турат. Бул кичинекей болуп атып мындай. Түшүн байлап атат да. Түшүн берди, бул бүткөндөн кийин экинчи мына жаңы шак чыгарды. Монтип өзүнчө бул бүттү, экинчи шагынан кайрадан жаңы чыгарат экен. 40 күндөн бери түшүн берди. Мына кара, бүт түшүмдөрү алганбыз. Бирок мына жазгысы бышы бүтүп, күзгүсү уже бышып аткан экен. Жана эле терип кеткен мончу. Бир дыйкан малина өстүрөм деп ою болуп атканда эмнеден башташ керек? Карадан өзүнүн кетирген расходдон уже бере баштайт. Малина менен иштеп атканда кандай көйгөйлөр болот көбүнчө? Отусоң деле курабайт, көбүрөөк сугарып койсоң деле курабайт. 1 гектарга малина канча көчөт кетет, канча сом кетет, канча прибыль алат? Түшүмдүүлүк аябай жогору, бирок бир аз эжилип кетет буларчы. 200 сомдон басканда 10 тоннадан 2 миллион болот. Жана эң популярный сорт да бул. Мисалы үчүн алар мына эми гүлдөп, эми королоп атат аларчы. Ранный сорттордун катарына кирет. Примерно азыр 10 сотуктей эле жерге мындай эксперимент катары тикебиз. Анан нар жагы полка кетет, палана кетет, амира кетет. Башка сорттордун да биз дагы көрүп атабыз да. Буларга караганда дагы урожайность көп сорттордун да көрүп атабыз да. Нолор суолун көрүң, бул башкача болуп турат суолу. Кайрадан суусу кеткенде ал восстановить этиле берет ал. Мисалы үчүн Кытай менен сүйлөшүп атат, Дубай менен сүйлөшүп атат. Биздин өзүдөн бүт баары Кыргызстандан чыккан продукция, мисалы үчүн малина болсун, эжебеке болсун, клубника болсун, Россиянын өзүнө эле жетпейт. Керектүү маалыматын сурап алып кетсе болот. Сөз тартып атасыңбы? Саламатсыңарбы, урматтуу мекендештер? Малина иштеткендер канча чыгаша болот, канча киреше алат? Көйгөй түшүктөр менен кантип күрөшүп келет, кандай сортторду тандашат? Деги эле малина боюнча силерге көп суроолорго маалымат алып бергенге аракет кылабыз. Биз азыр Бишкектин жанында жайгашкан Ала Тоо совхоз айылына келип отурабыз. Ошол жерде 7 гектар иштеткен чоң дыйкан бар. Ошол кишиден биз азыр маалымат алалы. Мынакей аябай малинаны аябай жакшы өстүрүп, көп түшүм алып аткан кез экен. Мага суроолорду бергенге аябай кызык болуп атат. Мен айта турган нерсем бар, урматтуу дыйкандар. Биздин AgriLife KG YouTube каналыбызга катталып коюңуздар. Ар бир дыйкан, Кыргызстандагы ар бир дыйкан ушул долбоордон, AgriLife KG долбоордон өзүнө бир керектүү нерселерин таба алат деген биз терең ишеничтебиз. Ошол үмүт менен, ошол максат менен иштеп келатабыз. Ошондуктан урматтуу көрүүчүлөр, биздин каналга катталып, лайктарыңарды басып, комментарийлерди сөзсүз түрдө жазгыла. Биз комментарийлер негизинде видеолорду тартып турабыз. А биз болсо өзүбүздүн чыгарылышыбызды баштайлы. Салам алейкум, Кубанова. Кандайсыз? Алейкум салам. Келгиле. Ишиңер илгери. Рахмат, жолуңар болсун. Кыргызда кырманга береке деген сөз бар. Ошол сөз менен биринчи эле суроолорумду баштайын силерге ага чейин. Биздин көрүүчүлөр менен учурашып койбойсузбу? Бизде каттуу болуңуздар күндөн күнгө кошулуп атат. Ассаламу алейкум, Малина сүйүүчүлөр, Кыргызстандын жалпы ушу YouTube көрүүчүлөр. Амансыздарбы? Ушу биздин туугандар келип калыптыр, ушуну тартайлы деп ошого биз кызматтабыз. Рахмат чоң. Убактыңызды бөлүп, мен айтып келем. Кече да айттым, бүгүн да айтам. Азыркы учурда дыйкандардын убактысы алтындан кымбат деп. Ошондой эле да. Ошого карабастан бизге убакыт бөлүп атканыңарга чоң рахмат айтайын биринчиден силерге. Анан алгачкы суроомду берейин. Сиз билебиз биз, урматтуу дыйкандар, ежевика, клубника, анан малина өстүрүп келесиз. Бүгүн малина темасына токтололу. Малинаны канча жылдан бери отурузуп келесиңер? Анан канча ошо өзү жалпы 7 гектар жериңиз бар, малинага канча жер бөлдүңөр? Биз малина менен зарматчаткенибиз бир 6 жыл, 7 жыл болуп атат. 6 жыл, 7 жыл болуп атат. Малинаны биз азыр 2 гектар ашыгыраак жерде уже малина бар. Ар кандай сорт менен. Анан жаңы сорттордун үстүнөн эми азыр иштеп келатабыз. Эгерде биз кайсы сорт бизге, биздин жүрөгүбүзгө токтосо, ошол сортту биз басым коюп көбөйтөбүз. Азыр ошо сорттор боюнча өзүнчө суроолорду берем, анан көрсөтүп чыгабыз да. Бир дыйкан малина өстүрөм деп ою болуп атканда эмнеден башташ керек? Жерим бар, 1 гектар, 2 гектар жерим бар деп туруп баштайын деп атканда эмнеден башташ керек? А дегенде эле башташы өзүнүн жери болсо жакшы. Анан шу жеринин суу болсо жакшы. Биринчи өзүнүн баа ошо иштеле эң керектүү немеси суусу болуш керек, сорту болуш керек. Жакшы сорт. Жакшы сорт. Агроном табыш керек, каражаты болуш керек.
Ошо 4 нерсеси болсо, кичине запас эмесмин, потому что биринчи жыл только каражат берет бугачы. Каражат. Экинчи жылга барганда уже болчу карадан өзүнүн кетирген расходун уже бере баштайт. Ошого бир жыл кете турган расходго кете иштете турган акчасы болуш керек. А дегенде эле башташ үчүн. Ошондо баштайм десеңер, сиздер орустар айткандай терпение, чыдамдуулук менен бир жыл эмгектен даяр болушуңар керек. Ага чейин маалымат топтошуңар керек. Суу, жер менен камсыз болуш керек, эми ал түшүнүктүү. Анан агроном адис талап кылыш керек экен да, э? Адис неме кылбасачы, жаңылат, түшүмгө кирет. Бирок кечигип неме болот. Может 2 жылда, может 3 жылда өзүнүн оорулары бар, бере турган витаминдери бар. Ошолорду өз учурунда бере албай калса, түшүм артка тартыла берет. Ошодон кармалып калат. Агроном жок, мен өзүм кылам деп койсо, анда убакыттан кийин отуруш мүмкүн, акчадан. Ооба, убакыттан, ооба. Көбүрөөк каражат кетип калат. Малина менен иштеп атканда кандай көйгөйлөр болот көбүнчө? Анан өзгөчө бир эң чоң түйшүгүн белгилей кетесиңерби? Ошо менен кантип ошолор менен күрөшүп келесиңер? Бул жакшы суроо болду. Эң биринчи көйгөй бул биринчи жылы өстүрүп алыш. Биринчи жылы жаш баланын дагы башкача караган кыйын, аны баскандан кийин ар жагы жеңил болот го. Ошо сыяктуу мунуну биринчи жылы жерге отурукташып, күзгө чейин эптеп араң жаш баладан да жакшынакай карап алыш, ушул көйгөй болот. Эң чоң көйгөй. Ар жагы уже акырын витаминдерин берип, караган уже жеңилдеп барат. Ишо анда отусоң деле курабайт, көбүрөөк сугарып койсоң деле курабайт дегенде маселелер ал жагы жеңилдеп кетет акырындык менен. Ар бир өсүмдүктүн өзүнүн зыянкечтери болот го. Курт кумурскалары, ото чөптөрү, бунун зыянкечтери барбы, курттары? Курттары бар, булардын курт эки түрдүү курт болот. Эки түрдүү курт жагы дагы проблема эмес. Азыр агрохимиялар аябай көбөйүп кеткен, дары-дармектер да аябай көбөйүп кеткен. Просто өз учурунда чачса, ал курттарды өлтүрөт. Бирок өз учурунда чача турган убакытты билиш керек, ошол маселе. Убакыттын эмес керек. Дарылар бүт эмелери бар, бүт бар технологиялар. Силер мисалы үчүн сизден көчөт алса, ошонун баарын эмелерин бересиңер да туурабы? Бүт бардыгын кандай болуп атат? Алар мисалы үчүн телефондон эле меники моундай деңгээлде өсүп калды, жосо моундай жалбырагы саргарытат деген эле нерсени айтса, уже биз түшүнөбүз кандай эмне бериш керек. Консультациясын берип алсаңар. Кайсы дары колдонуш керек, кайсы убакытта колдонуш керек. Эми жакшы экен, эми 6 жыл, 7 жыл тажрыйбаңардан айтасыңар да. Мен дыйкандарга мотивация болуш үчүн математикасын билгим келет да. Могу жерде биз шапка Манамаха деген сортко келип токтолдук. Сорт жөнүндө дагы айта кетебиз азыр. Эгер 1 гектарды жалпы алалычы, 1 гектарга малина канча көчөт кетет, канча сом кетет, канча прибыль алат? Кыска берип кетейин сурамды. Эми 1 гектарга 12 000 көчөт кетет. 12 000 көчөт кетет. Эми бул плюс-минус. Себеби дегенде бир адам ортоңго проход кичине чоңураак кылат, бирөөсү кичинерээк кылат. Орто сепенде алганда 1 гектарга 10 000, 12 000 көчөт кетет. Ошонун расстояниясыны бизге эң туура келген, ар ким ар кандай эгип атат. Биз 1,5 50 кылып тигебиз. 1,5 50. Ооба. Ортолук проход 1,5, көчөттөн көчөт 50 см. Ушундай кылып тиккенибизде кетет 10 000, 12 000 көчөт кетет. Бир көчөттүн баасы канча болот? Бир көчөттүн баасы, мисалы үчүн, мына шапка Манамахалары булар түшүмдүүлүгү аябай жогору, бирок бир аз эзилип кетет буларчы. Азыр жана Европадан келип аткан сортторду көрсөтөм, маселеге сорттордун түрү аябай эле көп. Ошо сорттордун жакшы сортунан тигип ала турганбызсо, орто сепен неме кылганда, орто сеп жакшы караса 10 тонна примерно түшүм алат. 10 тонна. Же слабый караса, значит аз алат. Жакшы караса 12 тонна, бир аз 15 тонго чейин көбөйүшү мүмкүн, көбөйөт алар. Орточо эсеп менен 1 гектардан 10 тонна алса, 10 тонна түшүм алса болот малинадан. 10 тонна түшүм алса болот. Аны үчүн бирок мээнет кылыш керек. Ал бирок күчүнө келгенде, ал уже экинчи жылда алат экенмин деп баягы неме кылса жаңылып калат. Бул уже 3-чү жылга барганда уже күчүнө кире баштайт. 3-чү жылга башташ керек экен да. Булардын бирок өмүрү 8 жыл, 10 жыл. 8 жыл, 10 жылда буларды жаңыртыш керек. 8 жылдан кийин жаңыртып себа оборот деп коебуз, ошондой кылыш керек экен да. 10 тонна.
Орточо баасы менен канчадан сатылып атат малина килограммы? Эми мен эртеңки күндү билбеймин. Эртеңки күн бул келечек, бул Аллахтыкы. Мен эч нерсени айта албайм. Бүгүнкү күндүн баасы азыр 235 сом болуп атат. 1 килограммдын баасы 235 сом. Бүгүнкү күн, ооба. Калькулятор менен эсептеп салбайлы ошол жерден эле. 10 тоннаны 200. 200 сомдон басканда 10 тоннан 2 миллион болот. 2 миллион сом. 1 гектарга расходу канча болуп атат? Мындай эсептеп койсок, көчөтү 12 миң көчөт канча сомдон бир көчөтү? Жок, антип биз эсептей албайбыз, Аяз, потому что биринчи жылдык расход башка болот, экинчи жылдыгы башка болот. Эң көп биринчи жылда болот, эң көп. Экинчи жылга уже бир аз эле болот, үчүнчү жылга дагы бир аз эле болот. Болду. Кийин только витаминдерге баягы өзүнүн жетпеген дары-дармек кетет, рабочылар кетет. Болду. Биринчи жылы полный расходтор кетет дагы, калган жылдары аз эле кетет ал. Жылдан жылга азайып бара берет, ооба, ал түшүнүктүү. Эми мен баягы дыйкандарга акча даярдап коюш керек деген сөз айтып калбадыкпы? Каражат депчи. Ошо канча каражатым кетет деген билбейт да. Канча каражат кетет деген примерно мен айтайын. 10 миң көчөт 40 сомдон болгондо 400 миң болот. 400 миң сом. 400 миң. Анан дагы ошо сыяктуу расходтору менен дагы бир 400 миң кошсо, 400 миң. Ошондо биз мындай общий неме кылабыз да, 1 гектарды жолго салып алыш үчүн 10 миң доллар кетет деп неме кылабыз, расчет алабыз. 1 гектарды иштетиш үчүн 10 миң доллар менен расчет алып кетсе болот экен. Оны рабочий силаны эгерде өзү азайтып, өзүдөн көбүрөөк жумушчу чыгып, өзү көбүрөөк кыймылдаса, анда расход азаят. Мисалы үчүн өзүнүн үй бүлөсүн кошуп эметип иштеп баштаса, анча-мынча нерселер өзүнүкү болсо, транспорт там, суулары, бочкалары даяр болуп калса, балким расходу ашылып чыгат. Ошондой. 10 миң доллар, 1 гектарга 10 миң доллар расход болсо, 3-чү жылы жакшы 10 тонна түшүм алат. Аны сатканда канча дедик акчасын? Азыркы вакытта 235 сомдон болуп атат. 235 сом болуп атат. 235 сомдон болгондо 2 миллион 350 миң болот. Долларга отургондо канча болот? 88ден эле. 88ден эле. 26 миң, 27 миң болот экен. Общий расход 1 гектар жериңер болсо, общий расходу 10 миң доллар болот. 3-чү жылы үстүнө 20 миң доллар кошулуп атат да, мындайча айтканда. Бул эми мээнетиге жараша. Аяз, бул эми үстүрттөн алып атабыз да, бул үстүрттөн. Эми бир адам эми бул жерде практикада көрүп атабыз, бир адам көбүрөөк алып атат. Бир адам ал вообще өзүнүн расходтору менен бир аз эле пайда көрүп атат. Потому что бул караганга жараша болуп атат. Караганга жараша. Ошончо ошол жакшы иштегенге баары эле жакшы иштейбиз деп аракет кылат да. Анан ошол мындай эме үстүртөн бир жок дегенде түшүнүк берип атам да. Канча каражат болсо, мынча жылда мынча плюска чыгат деген бир бизнес подход да. Бизнес подход, бирок экинчи жылга барганда жакшы түшүмгө кирет, уже расходуну чыгарат. Кишилер айтат, биринчи жыл полный уже расходун актайт деп. Жок, менин практикам биринчи жылы расходун актай албады. Бирок экинчи жылга барганда расходун актап туруп прибылга чыгат. Экинчи жылга прибылга чыгат, үчүнчү жылы аябай түшүмгө кирип аткан кезде, массага кирип аткан кезде анда уже расчеттой берсе. Анда уже керектүү нерселерге жете турган нерсени чыгарат, мээнетиге жараша. Эми бул жерде цена кандай болуп калат? Может цена өсөт, может да цена түшүп кетет. Бул маселе ал белгисиз маселе. Сорт тууралуу маалымат алып атабыз азыр. Бул жерде өзүнчө бир канча соттук жер бир жер? Бул малина 2 сотуктей. 2 сотуктай бир өзүнчө сортко бөлүп турсуңар да? Бул жерде биз эми сорттору көп, бир 10 сорту бар. Бул сорт Химбатоп деген швейцарский сорт. Химбатоп деген. Ушул жерге мындай эгип биз эксперимент кылып көрүп аткан немебиз. Эксперимент кылганда быйыл эксперимент кылып атасыңар. Бул уже экинчи жыл болуп атат азыр. Химбатоп швейцарский сорт, мынакей урматтуу көрүүчүлөр. Карап алыңыздар. Жакыныраак кылып. Бунун сорттун өзгөчөлүктөрү эмне экен биздин башка сорттор? Бунун өзгөчөлүктөрү монтип же эме чыгара берет экен да. Көрүп атасыңарбы? Монтип өзүнчө бул бүттү, экинчи шагыдан кайрадан жаңы чыгарат экен. Ошентип күзгө чейин бере берет экен түшүмдү. Кайсы бөлүп чыгара берет экен. Кайсы убактан баштайт? Урожайность аябай көп экен. Булардын немеси
кетет 1,5 ай болуп атат. Бышы баштаганына. 1,5 июльдө башталыптыр да? Июльдө баштады. Ушу кар жаагынга чейин берет экен да? Кар жаагынга чейин берет. Түшүмдүүлүгү жакшы, долгоиграющий. Түшүмдүүлүгү аябай жакшы. Биринчи шак бышы бүтөт, анан экинчи шак чыгарат экен. Ушунда мындай неме боло берет экен. Мисалы үчүн, например, мына уже мына бышы бүтүп атат. Булар уже бүттү. Могулар уже жаңы не болуп атат мына. Булар эме гүлдөп королоп атат. Дегенде ушундай экен да бул немеси. Муну ушул где-то бир сентябрлардын аяк чендеринде байлай турган неме экен, а? Жок, сентябрь эмес. Бул сентябрга чейин дагы башка чыгарат ал. Бул бат эле бышат ал. Бат эле бышат. Мисалы үчүн ушундай кезинен баштап мына азыр ушул байлаган бөмөсү качан тересине? Ушул байлаган бөмөсү азыр кеде 20 күндө бышат. 20 күндөн кийин тереп баштайт. 20 күндө ошол бышат. Дамын осуй көрсө болот да? Көргүлө. Дамы жагынан кандай өзгөчөлүгү бар? Дамдуулугу дамдуу. Булар бүт бардыгы мына азыркы келген көчөттөр бардыгы транспортабельный болуп эсептелинет. Эзилбейт. Транспортабельный жагы аябай жакшы. Дамы да соң экен да. Дамы да жакшы экен. Транспортабельный болду деп атканда канча күндө жакшы өзүнүн товарный бетин сактап турат? Товарный бетин бул хранениеге киргизиш керек. Монда ысыкта, монда өзүнүн немесини кетет 1 сутка ушундай эле сактайт. Холодильникке киргизгенде мындай көп неме эмес. Ошондо өзүнүн немесини бир 5 күн 6 күнгө чейин, 1 жумага чейин неме кылат. 1 жумага чейин туруп берсе соң экен да. Жакшы. Бирок өзүнүн температурасын кармаш керек да, анчын. Тоңут албай. Тоңутканда бул тура берет бул. Тоңутпай жөн эле холодильникте плюсовой температурада турганда бир 10 градуска чейин. Анда уже 1 жумага чейин нормально турат. Өзүнүн видини жоготпойт. 2 жыл болду бул силердин мындай эксперимент кылып, опыт алып, жыйынтыкка кандай келип атасыңар азыр? Ушул сорту боюнча жыйынтыкка келип атасыңар? Эми бизде 10 сорту бар азыр. Азыр бүт бардыгын уже эксперимент кылып атабыз. Эми көчөттөр бүт бардыгы Европадан эмеле келе баштаган. Асты полка паланалар ал испытаниядан өткөн. Буларды бүт бардыгын азыр испытания кылып атабыз эмичи. Ошондо биз конкретно азыр эми биздин даже Кыргызстан деп койсом деле болот. Bir көчөткө токтой элекпиз азыр. Ушул көчөт жакшы деп токтой элекпиз. Эми эски көчөттөр эми белгилүү эле ал. Мына жаңы көчөттөрдүн эч кайсысына пока токтой элекпиз. Только испытание үстүндө келе атабыз. Тажрыйба жыйнап атасыңар, эми. Бирок ушул сортто 2 жыл болуп, испытаниядан болуп, транспортабельный болуп, эгер адамдар экспорт кылам деп максат коюп өстүрүп келсе, ушул сорту тандаса болот экен, а? Эксперимент кылам десин эгем дей турган болсо, азыркы убакытта бирок мына эски сорттор декпеш керек. Мына жаңыланбасак уже болбойт. Булардын урожайность аябай жогору экен. Тиги эски сортторго караганда булардын урожайность жогору, анан транспортабельный эзилбейт. Химбатоп бул өзгөчө кандай бир талап кылат экен, кандай эмгекте? Өзгөчөлүк жок. Бүт бардыгы эле малиналар, бүт бардыгы бирдей, бардыгы эле витамин, кальций, калий, фосфор, бор деген витамин немелерди, элементтерди берип туруш керек. Баарына бирдей эле. Баарына бирдей. Анын бардыгын бере турган өз учуру бар. Ошо өз учурунда бериш керек. Дагы бир нерсени айта кетейин, малиналардын ичинен кечеде бирөөлөр сурап атты. Жуанжие деген сорт бар, ал тикенеги жок сорт болот. Аны дагы биз тиккенбиз, анда биз эмки жылы көрсөтөлү. Бирок мисалы үчүн могуларда колючка бар эми, бир аз. Тиги немеде абсолютно ежевика сыяктуу жок. Бир да колючка жок. Малина анын немесин эмки жылы көрсөтөлү эми. Азыр башка сортторду көрсөтөлү. Ал башка сорттон көрөлү. Биз азыр башка сортуна келип атабыз, урматтуу көрүүчүлөр. Башка сорту дегенде, азыр бизге кубанып айтат эмне сорт. Мурунку чыгарылыштарда биз келгенде бунун жаңы мынтип гүлдөп аткан кезинде бир тартканбыз. Азыр ушул бышып аткан кезине келип силерге дагы маалымат берип коелу. Кубанова, бул сорт эмне сорт? Бул сорт шапка Мономаха деген сорт. Бирок муну жазгысы бышы бүтүп, күзгүсү уже бышып аткан кез. Жана эле терип кеткен мончу. Бирок түшүмдүүлүгүн карасаң мына окмош. Бирок мунун өзгөчөлүгү кандай болуп атат? Жазгысы түгүнөн берет, күзгүсү мына баш жагынан берет да. Ортодо менен учунан баштайт. Не болупчу, көрдүңөрбү? Карагылачы, урматтуу дыйкандар. Бул эми бүт бары караганга жараша да, эми бары жердин күчтүүлүгүнө жараша. Жер эгерде күчтүү болсо, ушунда баадай немес көп болсо, канчасын терип кеткен. Дагы эле мына немеси аябай көп да, аябай көп. Шапка Мономаха. Ушул эле мына бир карта дегенде 12 ряд неме? Бир тергенде 100 килограммдан ашык терилет.
аяз бул эме Маравелла деген сорт. Бул жана эң популярный сорт да бул. Ооба. Бул Маравелла деген сорт. Бирок уну өзгөчөлүгү ар биринин стволу башка болот. Тигилер мисалы шапка манамака серый болсо, могулар кызыл болот мына немесичи. Стволдор, бутактары кызыл болот. Бирок бул поздно. Эми гүлдөп атат могу жердечи. Эми бышы баштады. Например, булар эми уже быйыл эле мындай кечирээк тиккенбиз. Маравелла, урматтуу көрчүлөр. Булар эмки жылы уже конкретно түшүн бере баштайт да. Мен просто бул жерде өзгөчөлүгүн айтарым. Ствол кызыл болот. Ошонусун айтып кетейин деп атам да. Анан поздный болот. Поздный дегенде булар эртең мына августтун аягынан өзү мында конкретно бышы баштайт да. Ошону менен кар түшкүчө катуу бышат да буларчы. Түшүмдүүлүгү булар аябай көп. Булардыкы да аябай көп. Булар аябай көп түшүмдүүлүгү. Булар эми мисалы үчүн алар эми гүлдөп, эми королоп атат аларчы. Кайсы маалда бышып калат? Кайсы числолордо? Булар бир 20 күндө бышат. Жанагыда короп калган да. Сентябрдын бир 10-дорунда бышып калат экен да. Азыр бүгүн сентябрь 10-дорунда бышып калат. Арасында бадыраң жүрөт го жакта. Бадыраңбы? Бадыраң жүрөт. Аяз, биз азыр башка картага келдик. Бүт бары өзүнчө карта болуп бөлүнгөн бул жерлер. Бул жер азыр Пшехиба деген сорту. Бул Пшехиба деген сорту бул ранный сорттордун катарына кирет. Пшехиба. Бул ранный сортко кирет. Бунун өзгөчөлүгү бул бийик өсөт, анан урожайность эң малиналардын эң урожайность көп немеси ушул болот. Урматтуу көрчүлөр. Эң көп урожайность немеден интернеттен карап мен азыр просто айткандан деле баягы неме кылып турам мен просто өзү практически көрө элем канча тонна берет да мен 15 тонна береби 20 тонна береби эң көп ушул. Бирок бир көчөттүн баасы да кымбат бунунчу. Ошого азыр ошондо сорттордун бөлүнүп, ошо сортторуна жараша көчөттөрдүн баасы ошого жараша. Ооба, ошо сортуна жараша. Азыр ошо көчөттөр боюнча дагы маалымат беребиз, баалар боюнча айтабыз, урматтуу көрчүлөр. Куанаба, бул жерге Пшехиба сортко сиз канча соткадай жер бөлгөнсүңөр? Бул примерно азыр 10 соткадай эле жерге мындай эксперимент катары тиккенбиз. Мына азыр быйыл тиктик, мына азыр уже ушунчалык өстү. Бунун өзгөчөлүгүн айтайын эми. Өзгөчөлүгү бул ранный сорт. Еще бул жанагыда астынан чаап салса, башкалар чаап салсаң ал берет түшүм. Бул бербейт. Бул мына өскөн жагынан берет. Чаап салсаң дегенде кандай каягынан чаап атасың? Малинаны бул түбүнөн жер менен жер кылып чаап салат да башкаларды. Бул Пшехибаны чаппайт. Пшехиба монтип өскөн жагынан берет. Эмки жылы башка чыгарат, мыногу уже картаят, аны алып салат түшүмдөн кийин. Монтип бул да монда шактап кете берет экен да. Бул просто мына быйыл жаңы тигилген үчүн про неме болуп атат. Бир аз баягыдай азыраак болуп атат да немеси. Өзүнө эмесине келип адаптация болуп атат да. Ооба. Мынакей мөмөлөрү караңыздарчы, Пшехибаныкы. Быйыл тиктиңер уже берип атат. Быйыл тиктик, мына кара, мына бишелек немеси кара, муну. Чоң экен да бул. Бишелек. Мунун түшүмдүүлүгү жакшы, еще плюс өзү эмеси да чоң экен го. Түшүмдүү чоңдугу почти бир спичкадай болот. Бир ширеңкенин кыркасында. Бир ширеңкедей болот. Ушунчалык чоң болот. Анан урожайность аябай жогору. Бир жагы көчөттөр кымбат болгон менен өзүн өзү актайт да. Себеби бул ранный сорттагын башка нерселер бишелек бул чыгат. Чыкканда кымбат убакытта чыгат, эзилбейт, бүт бардык жогудан жакшы да. Могу неме. Бул да транспортабельный. Бул немеси жакшы. Мынакей. Биякта общий план менен көрсөтүп койсоңуз. Канча сотка дедиңиз? Бул мына өзүнчө бул 10 сотктай Пшехиба, анан нар жагы Полка кетет, Палана кетет, Амира кетет. Ал жагда дан толтура сорттор бар. Бүт бардыгы баягы карта болуп бөлүнүп тигилген. Алар сорттор боюнча айтып кетелиби же сиз мындай? Айтып кетели азыр мына жерден. Бул экинчи карта. Бул Полка деген сорту. Полка. Бул да популярный. Ооба. Булар мына урожайности карасаң, бул быйыл тиккенсиңер деп туруп. Ооба. Быйыл тиккенбиз, бирок бул деле почти мына 40 күндөн бери түшүм берип атат азыр. 40 күндөн бери түшүм берип атат. Мына кара, бүт түшүмдөрү алганбыз. Мына бышып атканды карайм мен. Бир оз тиелчи? Ооба. Ушундай жерден оз тигин келет да аябай. Ал неме кылып көргүлө.
Азыр эми ушул кезде Полканы элдер көп мактайт да. Анан аябай популярный сорт го. Буну сиз канча жылдан бери иштетип келатасыз? Жок, буларды биз быйыл тиктик. Быйыл бүт неме кылып келди, же полкаларды же адамдар тигип испытаниядан өткөргөн, испытания жасаган. Бирок жакшы, полка, палана бул сортторду адамдар тигишип атат. Булар жакшы сорттор. Анан башка сортторун да биз дагы көрүп атабыз да. Буларга караганда дагы урожайность көп сортторун да көрүп атабыз да. Конаба силер мына быйыл тиктиңер. Быйыл тиккенде силер быйылга эч кандай расчет кылбайсыңар да турабы? Жалаң эле өстүрөсүңөр быйыл. Эмдиги жылы буга расчет кыласыңар, түшүм алабыз да булардан. Ооба, биз эмки жылга расчет алабыз, эмки жылга түшүм берет конкретно деп. Бирок быйыл эле өзүнүн немесине карабайсыңар. Расходун мен толук актады деп айта албайм. Бирок жарымдан көп немесини өзүнүн немеси актайт экен да. Могу түшүмдү карасам, азыр эле муну терсек жарым манга чыгат. Полканы тиксе? Ооба. Биринчи жылы 50% расходун актайт деп айта аласыз. Айта алам. 50% расходун. Мисалы үчүн кишилер айтат 100%. Может эми актаса актагандыр эми 100%. Мен ана өзүм практикамда айтайын, 50% өзүнүн немесин неме кылат. Эмдиги жыл кандай? Эмки жылга уже бул прибылга чыгат. Прибылга жакшы болот. Эмки жыл прибылга чыгат. Мисалы үчүн ушул муну тегерек азыр, например, бир 40 сотиктей жер болсо керек, 30 сотиктейби. Ушул жерден азыр почти 500 килограммга жакын түшүм алдым. Уже алып койдуңар, Ооба. Ушул дагы эле эми дагы эле түшүм берип атат. Сатып алып аткан кишилер келип туруп тандайбы? Мага полька бергиле, анан марвел бергиле, башка сорт бергиле деп, же аларга баары бирби? Жок, алар тандайт. Бирок элде бизде мына жеткиликтүү бере албаган үчүн азыр тандаганга неме жок. Мүмкүнчүлүк жок. Мүмкүнчүлүк жок. Эртеге мыналар көбөйүп кетсе, анда тандайт. Өткөндө балдар келди, мага жумасына 1 тоннадан полка чыгарып бергиле деп. Полка чыгарып. Бирок ценасы башка. Мисалы үчүн азыркы ценадан ценасы башка. Кымбат менен алабыз деп неме кылды. Андай нерсени биз чыгара албайбыз да. Объемга чыгара алган жоксуң. Объем жок азыр. Потому что эми көбөйтүп келатабыз. Мынакей. Ооба. Биягына карап көрөлү мына. Урматтуу көрүүчүлөр, мына аркаңызды аябай берип алыңыз. Жакыныраак келип тартып койсоңор. Неге? Четинен эле мына биягына караңыз. Мына быш электери бар. Бышканы да бар. Мыналар. Ой, муну түшүнүңүз. Быйылкы еще өзү жакшылап өсө элек, кандай мөмө. Мыналар уже коро болуп атат. Булар эми бышат. Мыналар уже бышты. Бул терилип атат. Бул жагы терилген. Жакыныраак ушуну тартып койгула. Мен моундай тебелеп албашым керек экен да буякта. Монда сырттан келген неменин бир жагы түшүм берди. Бул бүткөндөн кийин экинчи мына жаңы шак чыгардат. Бул дагы эле түшүм бере берет экен да, жаңыламчы. Ошол үчүн кышка чейин бере берген эмес, ушул өзгөчөлүк ушунда болуп атат да. Быйыл кайсы числолордо тиктиңер ушуну? Быйыл биз бир аз кечирээк тигип алдык, өзү болушунча жазгы убакытта эртерээк тигиш керек. Эртерээк дегенде? Эртерээк дегенде биз февралдын аягында баштайбыз. Ооба. Жер катууда? Жок, февралдын аягында эгерде кар кетип, уже жер ылай болбой эле баса турган болгондо уже биз баштайбыз. Трактор менен жана лунка кылып туруп эле отургузасыңар экен да? Лунка кылып туруп эле отургузабыз. Ошондо буну деген көчөттөрүн азыр көчөт боюнча дагы өзүнчө кеп калалычы. Буякта мынакей пшехибаны көрсөттүк, полканы көрсөттүк. Азыр кайсы сортко өтөбүз? Мисалы үчүн мына карагыла, палана сорттору могу. Палана? Нолор, стволун көрүң, бул башкача болуп турат стволу. Бул жоң экен да? Бул тик турат. Мына түшүмүнө карайм. Түшүм деле соң экен. Ооба. Разноцветный. Ооба. Жашыл, көк, розовый. Тиги полканыкын көрүң, стволу бир аз карамтыл болуп турат, не болуп турат. Мындай кулап калат экен да түшүмүнө. Бул кулап кеткен түшүмүнө. Могу уже бул башка болуп турат стволу. Мына бияктан карасаң, түшүмдөрүнү. Ой. Могу кара түшүмдөрүнү. Булар сорттору кайсы сорт дедиңиз буну? Палана. Палана. Суукка чыдай турган сорттордон кайсынысы болушу мүмкүн? Суук деген нерсе бар да бизде.
Эми суук деген нерсе бар, суук канча бир немесиге жеткенде, мисалы үчүн -5ке барып кетсек, кандай малина болосун алып кетет. Алып кетет, жок, бул сортко карабайт, бул алып кетет. -5ке барса алып кетет. Кышкысын уктагандан кийин бул эч нерсе болбойт. Уктагыча азыр, например, ушул убакытта жаны бар деме. Жаны бар убакытта алып кетет аны. Кулпунай менен иштегендер, үштүйгендер көп да. Малинадан кандай нерседен көп коркпош керек, Малинаны биз чаап салабыз да, мончу жер менен бирдей кылып чаап салганда, бул канчалык суук болсо да жердин немеси өзү бул термес да. Кайрадан ошо тоңуп туруп, кайрадан суусу кеткенде ал восстановить этиле берет ал. Восстановление болот, эч нерсе болбойт жердин түгүндө. Малинанын ошондой бир плюсу бар экен да, чоң. Бирок бул жердин бетиндегиси үшүк алышы мүмкүн. Катуу суук болсо. Бирок түгүндөгү калат. Түгүдөн бул кайрадан дагы чыгара берет да. Ошо кулпунай менен айырмачылыгы ошондо экен. Ооба. Жана эле айтып кеткенди көрдүңбү? Суолдор бул башкача болуп турат. Полканыкы башкача, бул башкача. Пшехиба башкача. Амира деген сорттор бар ал жакта. Алар бир өзүнчө бир башкача. Ар биринин бир өзгөчөлүк немелер болот экен. Амира деген сортко каралы. Мына караңыздар эми. Полканын немесини. Жизнь малина, урматтуу көрүүчүлөр, урматтуу дыйкандар. Ошо Кыргызстанды жизнь малина. Бир нерсени айтып кетейин неме? Муну азыр бир аз майдараак болуп турат. Бул себеп бул быйылгы көчөт. Тамыры конкретно азыр баа жерге жайгаша элек да. Ошон үчүн бул бир аз майдараак болуп турат. Майда дегенде эле немесинен чоң. Бирок бул эмки жылга бул тамыр жайгашып калса, бул жакшы. Эки эсе чоң болушу мүмкүн. Эки эсе чоңоёт. Анан урожайность дагы ал вообще көп болот анда. Мен мына жерде бир айтып кетейин, Аяз. Мисалы үчүн, мына карасаң, мына көктөгөн ушул жерде. Эл основном элдин талабы эмнеде болуп атат? Ушуну көктөтө албай жатат. Бүт бардык тиккен киши эле буну көктөтүп баада неме кылыш биринчи жыл аябай кыйын да. Бүт бардык нерсени, ежевика болсун, малина болсун, клубника болсун. Биринчи жыл жакшылап көктөп алса, ал кийин живучий болот, өлбөйт ал. Биринчи жыл көктөтүп алыш проблема болуп атат элдерде. Элдерде эмес, мен өзүмдө да проблема болуп атат. Ошонун немесинен элдердин канчалаган башкалардан алып курап калгандар, гектарлап курап калгандардыкы банкрот болуп калгандарыкы ошон үчүн кыйналып калды. Ошого мындай буларды билген кишиден жолуну конкретно үйрөнүп алса, ал жеңил эле да. Мисалы үчүн мына быйыл тиккенмин, еще кечирээк тиккенмин. Арасында бир аз эле курган. Мына өзүң көр, өзүң көр мына. Практически. Ооба. Основном полный неме болгон. Эмки жылга ошо конкретно бу жерден тамырлар неме кылып, ошо толуп калат, полностью толуп калат. Бизде Кубаныба мындай болуп атпайбы? Ар бир дыйкан өзүнчө мамлекет да. Мына кара, түшүмдү кара маларда. Многону кара түшүмдү. Бизде ар бир дыйкан мындай болуп атпайбы? Өзү менен өзү да. Агроном деп мурун Союз убагында агрономдор ар бир дыйкан келип агрономдун консультациясын алып, агрономдун жетекчилиги менен көп нерсе кылчу. Азыркы заманда элдер өзү менен өзү ошентип отуруп өзүм кылам деп ар бир түшүккө туш келгенде ошо менен банкрот болот да. Ооба, түшүккө түшүп артка кетип калып атат да. Ошон үчүн мен дыйкандардын немесиге да мен боорум ачат. Себеби ал канча каражат тигип, убакыт кетирип, каражатын короткондон кийин ал кичине бир ошол жерден пайдаланайын деген неме менен ошол жумушту жасап атат да. Бирок тилекке каршы артка кетип калып атат. Ошого билген кишини тандаш керек. Бул мен өткөндө айтып кеткенмин, 4 нерседен жаңылбаш керек деп. Биринчиси жерден, суудан, экинчиси суудан, үчүнчүсү көчөттүн сортунан, төртүнчүсү бир агрономдон, билген кишиден бир жок дегенде 2 жыл консультация алыш керек. Ошонун көзөмөлү менен. Ошонун көзөмөлү менен неме кылса, экинчи жылга конкретно түшүмгө кирет. Экинчи жылга бир киши бар экен, солушуп турган малина болобу кандай нерсени бар, аны көгөртүп нормально алып кетет аны, чоңойтуп. Бирөөсү бар, көктөп турган нерсени да жок кылып куратып алат. Бул турган нерсе элдин ичинде болот экен. Биз практикадан көрүп атабыз. Элдерге мен просто айта турган нерсе, алар куратып алса, биз күнөөлүү эмеспиз.
көчөт саткан күнөөлүү эмес. Көчөт саткан киши күнөөлүү эмес. Биз мынау сорт чыкпай калса, биз айткан сорт, анда биз күнөөлүү. Силер айткан ойлоп түшүнбөй. Анда мынау сорт чыкпай калса, биз күнөөлүү. Көктөт алып калса, алар өздөрү күнөөлүү. Ошон үчүн алар өздөрү кишини тандап, жакшылап агроном тандап, мындай жакшы жерден алып тиккенди үйрөнүш керек, билиш керек. Артка кетип калбаш үчүн. Бизде агроном табыш кыйын да. Ооба. Ошон үчүн эми агроном болгондо дагычы практически көргөнбү, көргөн эмеспи ал? Теоретически эле билип турган, практически билбеген болсо, анда дагы маселе болот. Туура да. Ооба, кызыл диплом бар, бирок эч кандай тажрыйбасы жок. Жөн эле китепти окуп алып туруп айтып бергени ал башка. Анткени китептерди тиги Европанын опыттары менен жазылып атат да. Аяктын климаты башка, подходу башка, технологиясы башка, жери башка, бизде деген башка, ошон менен тескери болуп калышып. Тупа туура айтасың. Ал жака бизге интернетке салыштырып, Европага салыштырып, биз неме кылсак жаңылып калабыз. Биз да башында ошентип салыштырып көрдүк, көп жаңылдык, көп артка кеттик. Азыр эми өзүбүз көп нерсени түшүнүп калдыктан колдон келишинче аракет кылып атабыз. Жыйынтык болуп атат. Мынакей урматтуу дыйкандар, AgriLife KG YouTube каналынын көрүүчүлөрү, көрдүңүздөрбү, Кубанова көп жерди ушинтип эксперимент кылып, ар кандай сортторду отургузуп, мына силерге аябай жакшы маалымат берип атат. Катталыңыздар. Биз серия кылып чыгарып турабыз ушу Кубанова менен. Ошондуктан азыр айтып атпайсызбы, опыт деген нерсе, мынакей бул 6-7 жылдан бери алып аткан опытту сиз биздин каналдан ала аласыздар. Муну карагылычы. Мына урматтуу көрүүчүлөр. Бул кичинекей болуп атып мындай. Түшүн байлап атат да. Ада жизнь малина. Аяз, мен айтып кеткендей эле, бул сорттон жаңылбаш керек болуп атат. Анан ошо караганды жакшылап карасаң, ушундай немени түшүмдү берет экен. Эл эмгегин жер жебет деген ушул болот экен да. Туура. Ооба. Бул Аллахтыкы, Аллах берип атат бизге. Ошон үчүн бул Аллах алдабайт. Ал адилеттүү зат. Эми карайм ушуну. Бир аз биз кичине карап койдук, ушундай түшүм берип атат. Эми ушул жер карайм. Азыр бир тергенде канча чыгат эми мына ушудан? Өзүң эле айтчы мына. Мен неме кылбайын, ун чыкпай эле коеюн. Ушундан эле бир контейнер чыгат го дейм. Ооба да, эми не дейсиң эми мына ушу? 1 килограмм. Ооба. 1 килограмм болбосо да, уже бир аз нормально да, кара. Болбосо негизи биринчи жылы аябай эме түшүм бербейт деп деле. Деп кылып атпайсызбы? Карачы муну. Бул уже буну практикадагы ачыктан ачык болуп аткан нерсе бул. Азыр. Мынакей. Бул тарабын карайм мына. Бул тарабы эми гүлдөп атат эми. Мынакей. Мына бияктан берип атат. Келе экинчисине өтөлү. Монту ачканда эле. Ооба. Мына дейт да. Биягына карайм, муну карайм, муну. Почти мына ары бир немесинде бар. Мынтип көтөрсөң эле мондай экен го баары эле. Көтөрсөң эле. Бак уже байлап өсүп. Мыналар кара мына. Бүт терилип бүтүп атат, ошо дагы эле берип атат. Камераны мынтип астынан көрсөтүш керек экен да, биякта үстүнөн эмес, астынан камераны алып түшүш керек экен да. Тескерисинче кылып алып. Мыналар кара мына. Бүт эле мына. Оларды кара мына. Ой. Аркага өтүп кетсеңиз түптүс. Көтөрүп берсеңиз аркасын. Мыналар кара. Ар бир дыйкан жер семиткичтер менен колдонот, подкормкалар менен колдонот, антистресстер менен колдонот. Сиз малинага эмне жер семиткичтерди колдоносуз? Теги эле малина эмес, бүт эле эмне тиксе, первый очередь биогумус колдонсо аябай жакшы болот. Биогумус. Анан кык бериш керек обязательно жерге. Кык бербесе жер оңолбойт. Жер өзүнүн немесине жарылып кетет, өзүнүн баа ширеси жоголуп кетет экен. Биздин жерлер бүт ошондой болуп калган. Ошо жерди оңдойм, иммунитетин көтөрөм десе, кык бериш керек. Анан ошонун ичинде баа дарыларды, жана витаминдерди бүт берип туруш керек ошонун ичинде. Бирок первый очередь кык колдонмоюнча, биогумус колдонмоюнча жерди оңдой албайт. Жанагы витаминдер бул вактынчалык болуп калат. Биогумусту кайсы убакыттарда колдонуп атасыңар, берип атасыңар? Отургузуп атканда. Биогумусту отургузуп атканда беребиз, эрте жаз беребиз, күзүндө беребиз. Биогумусту. Ооба. Кантип бересиң ошо?
өтүп кетпейсиңер ошо? Биогумусту биз түгүнө да салабыз, тамырга да беребиз, сироп катарында да беребиз. Сироп катарында, эми менен берип атасыңар ошондо. Тамчылап сугарма системасы менен, Ал жидкий биогумус деген да бар да, Ооба, жидкий биогумус деген да бар. Гумат деген нерсе да чыгып турбу акыркы жылдары? Гумат деген чыкты, ал да жакшы нерсе. Ошондо ошо сыяктуу баягы таза химикат эмес, таза нерселер болсо, бирок азыр аз секин действие берет, но бирок эффективный ошолор. Эффективный. Ооба. Бир эле гумат эмес, анын түрлөрү көбөйүп кетти азыр. Стресс болуп калышат го, эми өсүмдүк деген ысыкка көп туруп кетти, стресс, үшүк алып кетти, стресс, ар кандай көйгөйлөр болот эми стресс дегенчи. Бул өсүмдүктөрдө деле болот андай нерсе. Ошондой малдарда кандай чыгып кетип атасыңар? Мисалы үчүн суу жетпей тамчылатып сугарып атсаңар, андай көйгөй менен көп деле кабыл албай элесиңер да. Ысыкка болуп кетиши мүмкүн. Стресс болот. Антистресс деген өзү дары бар. Антистресс дарыны бир-эки витаминге кошуп берсең, сразу өзүнө келет. Бул эми ар бир дыйкан билет аны, туурабы? Бизде Кыргызстанда ар кандай климат. Ооба. Туурабы? Биз мындай кыргыз бүт жерде малина сонун өсө бербейт. Силер ушул эле жерде эле өстүрүп келатасыңар да малина. Башка кишилер менен, башка дыйкандар менен мындай маалыматыңыз барбы? Кайсы жерде жакшы өсөт? Кыргызстандын булуң бурчу менен бардык жер менен иштешем. Бардык булуң бурчу, Кыргызстандын бул жагы Нарындан баштап, бул жагы Баткендин бүт бардык кишилер менен иштешем. Кыскасы 30 градуска чейин болсо температурасы, анда уже аябай жакшы болот деген неме чыгат. Сетка тартпаш керек, жакшы болот. Андан ысык өтө турган болсо, анда уже сетка тартыш керек. Анын дагы өзүнүн жолдору бар. Анын дагы бир плюсу бар, бир минусу бар. Аларды бир кенен немеде айтып берели анда. Хорошо. Ооба. Рахмат. Эми дагы көп серия чыгарып турабызбы сиздер менен, чыгарылыш даярдайбыз. Бурса ар бир убакытта келип туруңуз, биз өсүп аткан убакытта эрте жашта дегенде, ошол убакыттарда элдерге пайдалуу болуш үчүн ар бир немени өз учурунда тартсак, элдер көрөт, жакшылап үйрөнөт. Өзүң үйрөнгөн нерсени башка адамга үйрөнмөйүнчө момун мусулман боло албайсың дейт. Ошого биздин билген нерсебизди биз элге бөлүшөлү, эл дагы бирок пайдалансын. Туура. Биз жакшы өстүрүп мынакей момундай түшүн байлап, чогултуп, рабочий жалдап иштегенге мен ошо токтоло керек элем. Мисалы үчүн азыр сиз киши жалдап атасыз да, туурабы? Ооба. Көп эле малинаңыз көп экен, эми ежевика тууралуу, клубника тууралуу ал өткөн чыгарылыштарда айттык. Малина тереп атканда канча киши жалдап, кантип төлөп берип иштейсиңер, ошону бир айтып бересизби кыска нуска? Биз малинаны банкага теребиз. Бул жерде литровый пластмассовый банка болот. Ошо литровый пластмассовый банкага 500 грамм, жарым килограмм батат могуданчы. Ушуну 20 сомдон, бир банкасын 20 сомдон теришет. Бир киши канча банка терсе болот бир күндө? Бир киши эми асты 150 банкага чейин терет. 150 банкага чейин. 100-150 банкага чейин терет асты. Эгерде түшүм жакшы болсо, ошондой терет. 2000 сомдун тегереги таап кетет. Ооба. Обед сабеттери жаткан кандай кылып атасыңар? Бул жерде бизде бүт бардык условия бар. Жатканга да условия бар, бардык условияны түзгөнбүз. Келип кеткенге деле немеси бар, тамак ашын беребиз. Условиясы бар. Жылда, сезондо канча киши иштетесиңер примерно? Бир жарым жылда иштеп атат да, туурабы? Эми бул мындай да, быйылкы жылда биз адамдарды азыраак иштетип атабыз, себеп быйыл үшүк алып кетти. Ооба. Былтыркы жылы биз көп иштеттик. Эми бул погода кандай келет, ошого жараша болот экен. Орточо канча киши примерно иштейсиңер? Орточо киши 1 гектарга бир 10 киши болсо нормально. Кенен жетет 10 киши. Мисалы үчүн күндө азыр бир 10 киши кирип атса, туурабы? Бир 2000ден таап атса, 20 000 расход болот экенсиз да күндө, ошол примерно тамак ашын жасайсыңар, продукту. Эми бир киши 50 банка терет. Бир киши 150 банка терет. Ушундай да, эми ал издельный болгондон кийин өздөрүгө жараша. Кээ биркилер ошо 30 банка менен токтойт, тере албайт анычы. Кыскасы средний неме менен биз адамдарды азыр иштетип атабыз 1300 сомдон күнүнө. Средний 1300 сом таап кетет, э? Хорошо. Сиз тердиңиз, жанагы холодильникке барып чогулттуңуз, киргиздиңиз, андан кийин сатып атканда бир эстет дагы бир көрчүлөскө айтып коелу. Сатып аткан жолдору оңой болуп атабы же кыйынчылык жаралып атабы? Эми мен эртеңки күндү билбейм, бүгүнкү күндө проблема жок. Азыр канча болсо спрос аябай көп. Тересиңер сатасыңар сразу. Тересин кечке жук сразу алып кетишет.
Өзгөр. Проблема жок. Андан азыр ызбыт жагынан проблема жок. Акыркы бир 2-3 жылда алалычы тренд болуп атпайбы мөмө бизнеси? Сатып атасыңар, проблема жок. Азыр ушул убакытка чейин проблема жок. Нормально келатат. Эми азыр эми будан буяга дагы кишилер көп башка мамлекеттерге жол ачканын аракети берип атат. Бирок будан кийин дагы жакшы болот деген үмүттөбүз. Кудайым буйрса. Ооба. Эгер могу бизнесменен, мөмө бизнесмен, аябай малина өстүргөндөр көп болуп калса Кыргызстанда, чоң объемга чыгып кетсек, спрос көбөйүп, арзандап, проблема болуп. Чоң объемга чыксак, наоборот, ошондо жакшы болот. Себеп дегенде, бир тергенде бир кишинен бир спринтер чыкса, например, сразу бир спринтер жөнөтөт. Азыр бир спринтер чогултуш үчүн бардык жерден чогултуп, анан кийин баары чогултуп анан жөнөтүп атабызбы? Анда же бир киши эле жөнөтөт. Мисалы үчүн бир фурага жөнөтүп атат кишилер. Бүт барды халдингтерде чогултуп анан жөнөтүп атат. Ошо чоң немеге жетип алсак, анда же башка жактардан да каналдар ачылат. Ал еще жакшы болот, Кудайым буйрса. Кыскасы, кыргызстандыктар көбүнчөсү мөмө бизнесмен иштеп кетсе, кийин мындай спрос көп болуп кетип, мөмөлөр арзандап кетип, анан сата албай калган деген проблема болчу да эмес. Бул жерде мен бир нерсени баса белгилеп кетким келет. Бизге Кудайым берген погоданы ушунчалык бериптир. Бизден чыккан продукция, мисалы үчүн алма болсун, малина болсун, клубника болсун, эжевика болсун, бизде даамы бир өзгөчө жакшы болуп атат. Биринчи. Чем башка жактарга караганда жакшы болуп атат. Ошон үчүн биздеки ал жактарга барганда токтобой кетип атат. Ошон үчүн спрос болуп атат. Бул адамдын колунан келбеген нерсе бул. Мен эмнеге сурап атам, анткени деген биз помидор боюнча да маалымат берип, помидор боюнча да серия чыгарып келгенбиз. Аябай жакшы өстүрүп, жакшы деңгээлге жетип, түшүм көп жыйнап, анан кийин арзандап калды деп атат да. Азыр 15 сомдон сатып атам деп дыйкан мындай кейип атат да. Ошол проблема мөмөлөр менен болчудайбы? Болчудай эмес, Жок. Эми бул помидордун немеси башкача, малинатка башкача, эми ошондой болуп калышы деле мүмкүн эртеге. Аны мен билбейм. Бирок азыр ушул убакытта азыр канча болсо кетет. Эми ооба, эртеңки күнү бир гана Кудай билет да. Алла Тааламдын өзүнүн бир буйругу да, туурабы? Бирок бүгүнкү күнү жакшы болуп атат. Силер уверенно иштеп атасыңар, туурабы? Ошол нерсени негизи айтып кетсек болот. Кыскасы, жакшы үмүттөбүз. Мында биз жаман үмүт жок. Себеби дегенде азыр бул убакытка чейин жакшы болду. Анан адамдардын азыр астыга умтулуусу, мисалы үчүн Кытай менен сүйлөшүп атат, Дубай менен сүйлөшүп атат. Биздин өзүдөн бүт баардык Кыргызстандан чыккан продукция, мисалы үчүн малина болсун, эжевика болсун, клубника болсун, Россиянын өзүнө эле жетпейт. Россиянын өзүнө эле жетпейт. Бул жерде Россия, Казакстан основном ошого кетип атат. Кыргызстандыктар баары иштесе дагы Россияга жетпейт дейсиңер. Ооба. Ошого коркпой эле тиге бериш керек аны. Эми ар бир адамдын эрки өзүндө, бирок мен ошондой үмүттөмүн. Бир мындай эгер анализ кылып келсек, анда ошондой жыйынтыкка келсек болот экен, Ошентип эле, мисалы үчүн Россия чоң экен да. Биздин Кыргызстан кичике эле, көп деле чыкпайт экен бизден. Бүт бардык жерге тикен үстөдө эле. Биз бир эле Россиянын бир эле шаарына эле жеткизе алабыз да. Аябай моундай түшүм байлап атат силерде, жакшы, көз кубанып атат да. Кубанаба. Мен бул видеону тарттык бүгүнчө биз. Анан YouTube'га жүктөйм мен. Сөзсүз түрдө көчөт сатасыңарбы, көчөт жөнүндө маалымат сурашат да. Ошол жөнүндө көчөт боюнча маалымат берип кетпейсизби? Сатасызбы? Канчадан баалары болуп атат? Сорттордун түрлөрүн айтып, ошол боюнча маалымат берип коюңузчу биздин көрүүчүлөрүбүзгө. Эми өзүңөр көрдүңөр азыр. Биз 5-6 сортуну көрүп келдик. Дагы сортторун тарта албай калдык, алар толугу менен. Дагы башка сорттор бар. Бүт бардыгын испытание кылып келип атабыз. Ошо малина сорту аябай эле көп. Сорттор аябай эле көп экен. Ошону эми биз 10го жакын сортун уже азыр практически көрүп атабыз. Ошо кимге кандай көчөт керек болсо, кенен маалымат алгысы келсе, звонок берсе, мен кенен маалымат берем. Көчөт боюнча. Анан көчөттөрдүн сорту аябай көп. Булардын баалары 40 сомдон баштап 250 сомго чейин бар. Биз эми ал көчөттү мына 3-4 жылдан бери алып келип атабыз. Элдер ал тигип, жакшы пайдаланганы бар. Кээ биркилер эптей албагандары бар.
эл бардыгы бирдей болбойт экен. Биз өзүбүз дагы практически көрдүк, жакшы, нормальный. Бирок ушул сырттан келген көчөттөргө транспортабельность, урожайность жогору болгон көчөттөргө биз өтпөсөк болбойт экен. Туура айтасыз. Ошого кимде кандай ой максаты болсо, көчөт алам дегендер болсо, кандай совет керек болсо, мен телефондорун жазып койгула. Сөз түрдө. Любой время да звонок берсе, мен колумдан келишинче жардам берем. Экрандын астына жазып коебуз. Анан описанияда болот. Баасы 40 сомдон 250 сомго чейин дейт. Эми биз так баасын айта албайбыз. Анткени күндө рынок деген рынокто, базар деген базар, ар кандай баалар учуп кап турат, Силер момундай бааны айткансыңар деп туруп эле баары келе беришет да. Ошондуктан силерге ушундай орточо бааларды айттык да. Хорошо. Потому что биз ал жактан алып келгенде дагы көчөттөр эмес, ал жерде ишеничтүү фермерлерден, ишеничтүү дыйкандардан биз договорлорубуз бар. Ошого биз азыркы бааны айта албайбыз. Жол транспорту кандай болуп калат, аларды азыркы убакытта айта албайбыз. Но примерно азыр 40 сомдон баштап 250 сомго чейин болот көчөттүн сортуна жараша. Сорттун түрү бар. 10дон ашык түрү бар дедиңиз, Аны мисал үчүн чалганда мен бул көлдө жашайм. Мен бизде климат мындай суук, мындай кайсы сорт деп ошентип кеңеш сурайт да. Ооба, бул жерде ранный сорт бар, средний сорт бар, поздно сорт бар. Дагы немелер көп да. Ошого жараша баалары ошого жараша болот анын. Ошого жараша климатыга жараша кеңешти беребиз. Рахмат. Ошондой сатып алам, малина мен иштейм десеңер, мынакей телефон жазып коебуз. Чала бериңиздер. Кубанабыз, силерге маалымат берет. Биз тем бүгүнкү чыгарылышыбызды жыйынтык чыгаралы. Малина боюнча толук маалымат бериш эми аябай көп тартыш керек, көп маалымат бериш керек. Эми анын баарын бере албай калдык деп ойлойм. Бирок керектүү нерсенин баарын айттык, туурабы? Бул кыска нуска болсо дагы керектүү маалыматты айттык. Анан кенен маалымат алам дегендер бул жака келе берсин. Чалып өз көзү менен көрүп. 24 саат ачык бул жер, келип көрүп, керектүү маалыматын сурап алып кетсе болот. Макул. Жакшы болду. Келди, биздин көрүшүбүз менен Кубанова коштошуп коюңуз. Биз ошо менен жыйынтык чыгаралы. Көрүүчүлөр, урматтуу көрүүчүлөр, эгерде ушул ягодага кызыксаңыздар, коркпой тигиңиздер. Ойлонбой, коркпой тиксеңиздер, бир жыйынтык болот. Болобу, болбойбу деп тиксеңиздер, анда жыйынтык чыгара албайсыздар. Коркпой тигиш керек. Ойлонбой, коркпой тигип, жанагы немелерден адашпай, сортудан, бир агрономдон, суусунан жаңылбай, ошол жактарын коркпой тиксе, ар бир адамга Кудай берет. Бул жерде коррупция жок. Бул ушу Аллахтан болуп аткан түзмө-түз нерсе. Ошон үчүн эл эмгегин жер жебет дейт. Ошого коркпой тигиңиздер, Кудай буйрса, биз колубуздан келген практикабыздан өткөн жагыны жардамдашабыз. Буйрса, бир жакшы жыйынтык болот. Сиздерге бир жакшы киреше алып келет деген үмүттөмүн. Тынч болуңуздар, баардыгыңыздарга ийгилик болсун. Рахмат, мейли. Эмки чыгарыштардан көрүшкөнгө чейин. Тынч болуңуздар.